Саламатсыңарбы? Программалык камсыздоонун жана коопсуздугун долбоорлоо же дизайны сабактар сериясынын 9 сабагы менен улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы иштеп чыгуунун жүрүшү, башкача сөз менен программалык камсыздоонун продукт катары иштеп чыгуунун ичине камтылган ушул процесстер жана ошол иштин жүрүшү. Негизи эми программалык камсыздоонун долбоорлоо жана коопсуздугун долбоорлоо темасына арналган эле бул сабактар сериясы. Дизайн тууралуу маалымат бергенге аракет кылдык элек. Албетте эми ошол дизайнды ишке ашыруу, башкача айтканда ушул дизайндын негизинде программалык камсыздоону даяр бир продуктка, иштей турган бир продуктка айландыруу дагы кандайдыр бир эрежелер топтомуна дуушар. Бул эрежелер топтому канчалык туура аткарылса, же болбосо баштан бул эреже топтомдорун же эрежелерин канчалык туура билсек, канчалык туура пландасак, албетте программалык камсыздообуз дагы ошол даражада, ошол өлчөмдө, ошол көлөмдө жакшы бир натыйжага жетет деген негиз бар. Анда негизи бул процесстин көбүн эсе иштин көлөмүнө, башкача айтканда биз жасай турган, даярдай турган программалык камсыздоонун иштин көлөмү, ошол программалык камсыздоонун аткара турган функциясы жана ушул программалык камсыздоонун аткарылышында, ишке ашырылышында ишке кирген, кийлигишкен же иштеген адамдардын саны биздин тандай турган процесстин негизи багытын белгилесек десек да болот. Анткени албетте иштин көлөмүнө жараша бир команда даярдалат, анан команданын санына жараша дагы белгилүү тариздеги ыкмалар ортого чыгат. Эми көбүн эсе эгерде сиз даярдай турган программалык камсыздоонун ичинде иштей турган адамдардын саны чектелүү болсо, 4-5 кишиге чейин десек болот, 5 кишиге чейин негизи дизайндын деле көп мааниси жок. Албетте канчалык ишти баштан туура дизайн, канчалык туура түзүп алсак, тартиптеп алсак, албетте тез жана жыйынтыктуу түрдө бир продуктка жетебиз. Бирок 4-5 киши негизи иштөөсү, мисалы мунун баардыгы бир эле бөлмөдө отурушу мүмкүн, же болбосо бир бөлмөдө деле отурушу шарт эмес. Бири-бири менен дайым байланыш ичинде болуусу жана иштин жүрүшү тууралуу бири-бирлерине дайым бир акыркы кабарларын, акыркы мүнөздөмөлөрүн берип турганы мүмкүн. 5 киши баарын керек болсо атынан тааныйт, эмне кылып атканын билет, жөндөмүн билет, кайсыл деңгээлде кайсыл ишти аткарарын билет. Андыктан ушул 5 кишинин өз ара байланыш өлчөмү же болбосо көлөмү жетишээрлик деңгээлде болгон үчүн бул жакта кандайдыр бир ыкманын издештин деле кереги жок. Программанын долбоорлоосун же болбосо ишке ашыруусун дароо эле ишти баштай берсек болот. Бирок кээ бир учурларда программалык камсыздоонун көлөмү, аткарыла турган иштин көлөмү десек да туурараак болот, көбөйгөн сайын албетте командага кирген адамдардын саны көбөйөт. Анан ушунча адамдын арасынан бири-бири менен байланышты түзүү, бул адамдардын арасында туура координацияны камсыз кылуу көбүн эсе оор бир процесс же болбосо оор иш болуп калышы мүмкүн. Эми дайым эле 15 киши, 20 киши эмес, кээ бир учурларда компаниянын көлөмүнө жараша бир иштин аркасында 200-300 программист да болуп калышы мүмкүн. Долбоорлоо жагында, иштеп чыгаруу жагында булардын албетте бири-бирин таануусу, бири-биринин атынан таануусу дагы суроо туудурат. Атын дагы билбеген киши менен албетте дайым бир байланыш ичинде болуусу, анын аткарып аткан иши кайсыл деңгээлде экенин, анткени бул жакта сиздер көрүп турган команданын ичине кирген баардык мүчөлөрү албетте бир продукттун бир бөлүгүн жасаган үчүн бир кишинин
жасай турган ишинин сапаты же болбосо ошо жасап аткан ишинин убактысы, периоду башка иштердин, команданын бардык мүчөлөрүнө таасирин тийгизген соң бул ишти баштан туура пландоо, туура багыт алуу негизги максат. Дизайнды туура багытталыш керек, дизайнды туура өлчөп алыш керек. Ошонун негизинде анан иштеп чыгаруу, ишти жүргүзүү процесси ошого карата ылайыкташтырылган болот. Эми азыркыга чейин көбүн эсе чоң компанияларда ушул иштерди аткаруу боюнча ар кандай ыкмалар көрүлдү, тажрыйба катары ортого чыккан ар кандай ыкмалар болду. Ошолордун эң көп акыркы мезгилде колдонулган жана сунушталган ыкмаларына токтолгонго аракет кылабыз. Бул сабагыбыздын жүрүшүндө бардыгы негизги максат бул жакта негизи эле бул процесстерде ушул процессти башкарууга ыңгайлуу кылуу жана акырында ишке жарай турган, баарын канааттандырган бир продукту иштеп чыгаруу. Анан албетте иштин көлөмүн оптималдаштыруу, башкача айтканда керексиз кыймылдарды, керексиз процесстердин санын азайтуу болуп эсептелинет. Көбүн эсе ушул 5 моделдин, албетте бул 5 модель менен чектелбейт. Ар кимдин, ар компаниянын өзүнө таандыктагы модели болушу мүмкүн, өздөрү каалагандай атап алышы мүмкүн. Бирок ушул адистердин, илимпоздордун ушул негизи эле программалык камсыздоонун иштеп чыгуусунда ушул ыкмаларды колдонсоңор, биз тажрыйбабызда муну колдонуп көрдүк, сиздер да колдонуп көрсөңүздөр жакшы натыйжа бериши мүмкүн деп, анан ушунун натыйжасында кандайдыр бир стандарттарга же болбосо ыкмаларга, аталган ыкмаларга айланып келди десек болот. Эң эле биринчиси Agile, акыркы мезгилдердеги эң популярдуу иштеп чыгуу, Agile development дейбиз, иштеп чыгуу процесси. Bunun için атайын сабагыбыз дагы бар. Кийинки сабагыбыз ушул Agile иш жүргүзүү же болбосо Agile иштөө десек да болот. Agile деп эми кыргызчага которулган жок, негизи өзү сөз ушундай Agile катары киргизилди. Орусчага которгондо шустрый десек да болот, быстрый. Эми кыргызчасында ошондо тез жана ыкчам иштеп чыгуу десек да болот. Бул ыкмага өзүнчө токтолобуз. Шаркыратма иштеп чыгуу бул дагы көп жылдардан бери колдонуп келаткан эң эле ишеничтүү жана стандарт классикалык ыкма десек болот. Буга токтолобуз. Кайсыл учурларда пайдалуу, кайсыл учурларда кемчилиги бар. DevOps деген акыркы мезгилдерде балким ушул IT тармагында сиздер бардыңыздар болгон соң уккансыздар. DevOps деген жаңы бир түшүнүк пайда болду. Development, анан Operations деген эки сөздүн биргелешкен ыкмасы же болбосо жаңы бир түшүнүгү десек болот. Development иштеп чыгуу, Operations болсо ошол программаны иштетүү, кардарлар менен чогуу ошо операциялык негизге, башкача айтканда кайсыл максатта бул программалык аппарат иштеп чыккан болсо ошол максаттын ичинде колдонуу, operations операциясын жүргүзүү десек да болот. Ошол жаатта эки тармактын бири-бири менен бири-бирине жардам берүүсү жагында иштеп чыгуу процесси. Тез колдонмо иштеп чыгуу, rapid application. Анан V модель иштеп чыгуу деп дагы негизи акыркы мезгилдерде чыккан бир модель. Ушул модельдерге келиңиздер, эми кичине деталдуураак, кичине тереңирээк сереп салганга аракет кылалык. Agile иштеп чыгуу негизи акыркы мезгилдерде эң популярдуу иштеп чыгуу ыкмаларынан бирөө Agile Development. Негизи Agile Development өзүнүн ичинде дагы көптөгөн ыкмаларды камтыган бир иштеп чыгуу процесси. Agile'дын негизги максаты бул өзүнө таандык кандайдыр бир манифесттери, өзүнө таандык принциптери дагы бар. Бул Agile'дын философиясы иш процесси дайым өзгөрүп калышы мүмкүн.
Анан иштеп чыга турчу команда же болбосо иштеп чыгара турчу бул продуктты иштеп чыга турчу адамдар бул өзгөрүүлөргө дайым даяр болуш керек жана ошол өзгөрүүлөргө дайым көнүп туруш керек деген бир философиясы бар. Эми муну буюрса кийинки сабакта тереңирээк талдаганга бул эми өзгөрүү кандай болушу мүмкүн, кантип ошол шартка ыңгайлашсак болот, ал шартка ыңгайлашуунун аркасында эмне философия жатат, ошого токтолобуз. Негизги процесс бул жакта дагы баардык эле процессте болгондой бир иштин чоо жайын алып чыгуу, же болбосо идеяларды бир тартиптөө түздөө, андан кийин ошол идеялардын негизинде дизайн чыгаруу, ишти дизайнга жараша продуктты чыгаруу, ошол продуктту даамдап көрүү же болбосо тест процессинен өткөрүү, андан кийин тесттерден өткөндөн кийин бул продуктту иштетип көрүү, ошол кайсыл тармактарда иштей турган болсо ушул негизги процесстерден турат. Бирок бул процесстер дайым кайталанып турчу процесстер болушу мүмкүн. Бул темага албетте кененирээк дагы токтолобуз. DevOps иштеп чыгуу дедик, Development анан Operations сиздер да байкагандай бул жакта бул продукт ошо иштеп чыгуу жана ошол иштелип чыккан продуктунун ишке ашырылуусу, колдонуусунун ортосунда дайым бири-бири менен байланыштын жүрүшүнүн негизинде ортого чыккан бир ыкма десек болот. Көбүн эсе бул продукттар IT тармагында, мындан алдыңкы сабактарда дагы өзгөчө интернет технологияларынын негизинде колдонулган веб колдомолорго токтолдук элек. Ошол веб колдомо же болбосо мобилдик колдомодо белгилүү бир даражага келгенден кийин бул эми көбүн эсе миллиондордун үстүндө колдонуучуга жеткен программалык продукттар өзүнүн ушул кардарларын дайым кармап калыш үчүн бул программалык продукттар айдын негизинде эмес, күнүмдүк негизде жаңы ыкмаларды, жаңы продукттарды киргизип турушка тийиш. Анткени сиздер бул продуктты күн өткөн сайын колдоносуздар. Күн өткөн сайын колдонгон соң ар кандай жаңы ыкмалар, жаңы муктаждыктар пайда болушу мүмкүн. Ошол муктаждыктарды дайым анализдеп турган operations же болбосо иштетүү жаатындагы команда өзүнүн пикирлерин дайым иштеп чыгуучу командага билдирип турат. Анан ушул тынбас, сиздер да бул жакта көрүп тургандай чексиздикти түшүндүргөн бир символду ортого койгонунун себеби бул процесс дайым ушундай жүрүп турат. Продуктту иштеткендер дайым өзүнүн пикирин программисттерге, иштеп чыгуучу командага билдирип турат. Алар ошол продуктты чыгарат, андан кийин ал продукт туура иштеп атабы, кайра операциондук бөлүмдөгү иштетүүчү бөлүмдөгү команда өзүнүн пикирин билдирип турат. Ошентип Facebook сымал, WhatsApp сымал, Instagram сымал сиздер дайым колдонуп турган программалар ушул ыкма менен көбүн эсе иштейт десек дагы болот. Анан классикалык түрдөгү шаркыратма иштеп чыгуу дедик элек, бул көбүн эсе башы анан аягы белгилүү болгон, максаты так болгон программалык аппараттарда анан көбүн эсе көп көлөмдүү процесстерди же болбосо адамдардын санын талап кылган программалык камсыздоодо көбүнчө иштелип чыгат. Waterfall development дейбиз, шаркыратма. Сиздер да байкагандай, бул кадимки эле суунун агышындай артка кайтуу көп бул жакта кандай десем мындай жактырылбаган бир иш аракет. Андыктан баардык ишти баштан туура пландаштырып, анан аягында биз каалаган жыйынтыкка жетүү принциби орнотулган. Ошол принцибинин негизинде бир процесстен кийинки процесске шаркыратмадан суу аккандай эле ошол кийинки процесске өтүү, анан баардык күчүбүздү, топтолгон күчүбүздү ошол кийинки процессте жүргүзүү. Анан бул жакта көбүн эсе командалардын иши дагы ушул процесстерге ылайыкташтырып бөлүшүлөт. Артка кайтуу көбүн эсе бул процессте
көп жок. Артка кайтуу дегени мисалы бир нерсени өзгөртүп койгон иштин процесстин ичинде эгер бир нерсе өзгөрө турган болсо, муну кийинки релиздерге же болбосо кийинки релиз дегенибиз кийинки версияларга таштайт дагы. Бул жактагы негизги максат кыска мөөнөттө иштей турган бир программаны иштеп чыгуу. Башкача айтканда, өзгөрүүлөргө убакыт коротпостон өзгөрүүлөрдү кийинки этаптарга таштоо принципи камтылган. Шаркыратма иштеп чыгуу ошол көбүн эсе азыркыга чейин эң көп колдонулуп келген программалык камсыздоо иштеп чыгуу процесси же болбосо ыкмасы десек дагы болот. Тез колдонма иштеп чыгуу бул көбүн эсе ортодо тез арада өзүнүн атынан дагы белгилүү болгондой Rapid Application Development, тез арада иштин көлөмү бул жакта көп көлөмдүү эмес, команданын саны дагы чектелген учурларда ортодо бир максат бар, талаптар бар. Ошол талаптарды бир дизайнга айландырып, дизайндан кийин бир продуктты иштеп чыгып, андан кийин продуктту өзгөрүү болсо дагы болбосо дагы иштей турган бир абалга чейин жеткирүү. Көбүн эсе бул жакта ошол 1 айда, 2 айда ортого чыгарыла турчу продукттарда көбүн эсе ушул ыкма колдонулуп келет. Анткени эми сөзүбүздүн эң башында да айта кеткендей, эң маанилүү фактор албетте иштин көлөмү. Анткени көлөмгө жараша адамдын саны дагы көбөйөт. Адамдын саны көбөйгөн сайын ошол адамдардын ортосунда мамилелерди түзүү, адамдардын ортосунда координацияны жүргүзүү көбүн эсе долбоор жетекчилерине, проектный менеджер дейбиз, долбоор менеджерлеринин иши оор болгон үчүн көлөмгө жараша 6 айда, 8 айда, кээ бир учурларда 12 айда, 2 жыл, 3 жылдын ичинде ортого чыга турчу продуктулар бар. Бул жакта биз көргөн продуктту көбүн эсе 1 жумада, кээ бир учурларда бир тез арада бир нерсе чыгара койчу тез татым тамак дейбиз го, ошол сымал. Муну эгерде мисалы тамак индустриясына окшото турган болсок, сиздер ресторанга барганда албетте алдыңызга келе турчу меню, ресторанда бышырылган тамакка коротулган убакыт, ал жакта колдонулган продуктулар кандай айырмаланса, тез татымда дагы сиздер келесиз даяр продуктулардан сиздерге алдыңызга тез убакытта бир сиз жей турган тамакты алып келген ыкма ушул тез колдонмо иштеп чыгуу, Rapid Application Development катары биздин иштеп чыгуу жаатында таанылып жүрөт. Анан эң акыркы мисал катары V модель иштеп чыгууга токтололук. V Model Development деп аталганынын себеби сиздер да сүрөттө байкагандай, процесстер ошо V тамгасына окшош. Ошондо бул ыкманын эң эле маанилүү жагдайы ар бир иштин аркасында өзүнчө бир тест процесси жүргүзүү. Башкача айтканда, мисалы сиздер программалык камсыздоону ишке ашыруу боюнча бир маалымат топтодуңуздар. Ошол маалыматты бирөөлөр канчалык туура маалымат, канчалык деңгээлде туура чогултулган маалыматты бирөөлөр текшерип чыгыш керек. Ошол текшерилип чыккан маалыматтын натыйжасында бир дизайн ортого чыгат. Ошол дизайнды башка бир команда адамдар текшерип чыгыш керек. Бул дизайн канчалык ишке жарай турчу дизайн деп. Ошондо сапатты камсыздоонун, акыркы чыга турчу продуктта сапатты камсыздоонун эң негизги ролу бул ар бир процесстин аркасында ошол процесс канчалык туура жүргүзүлдү деп бир тест жүргүзүү. Эми тесттин дагы ар кандай ыкмалары бар, бирок бул жакта негизги идея, философия дейлик V модельде бул дайым иштин сапатын бирөөлөр текшерип туруш керек, тест кылып туруш керек, даамдап туруш керек. Ушунун негизинде анан ортого бир сапаттуу продукт чыгат деп күтүлөт. 9-нчу сабагыбыздын иштеп чыгуунун жүрүшүнө арналган сабагыбыздын аягына чыктык. Кийинки сабагыбызда көрүшкөнчө.